Урматтуу айымдар, бүгүн буручтар жөнүндө сүйлөшөбүз жана доктор Сагынбаева косметиксти буручка каршы кантип колдонобуз. Негизи буручтардын түрү бар. Мисалы башында күлгөндө каткырып, күлгөндө же кабак түйгөндө мимикалык буручтар болот. Мимика деген сөздөн дагы мимика болгондо буруч пайда болот. Анан бул буручту дарылабаса, теринин сапаты менен иштебесе, алар статикалык буручка өтөт. То есть күлбөсөң деле, кабагың бүркөбөсөң деле бетиңдеги буручтар көп болот. Албетте косметологияны, пластиканы колдонсок, буручтар азаят. Бирок косметологиядагы, пластикадагы косметикадай күнүгө теринин сапаты менен иштей албайт. Косметология бул бир нече процедура. Силер күнүгө жеген тамагыңар маанилүү же барып бир дары ичип алганыңар маанилүү? Албетте күнүгө жеген тамагыңар өтө маанилүү. Пластика бул жөн эле ашыкча терини алып тартып коюу. Ал теринин сапаты менен иштебейт. Ошон үчүн косметика дайыма керек. Биздин косметикада буручка каршы картаюуну алыс жылдыра турган эмне бар? Биринчи ирет, буруч бул теридеги турулуу процесстери, зат алмашуу процесстери жайлаганы. Ошону прям ноякка киргизип алгачы. Демек биз эмне кылышыбыз керек? Туура жуунушубуз керек. Любой териге кам көрүү бул туура жуунуудан башталат. Ошон үчүн первый очередь туура жуунганды үйрөнөлү. Биздин гель для умывания. Гель для умывания гипоаллергенный, чөптөрдөн жасалган, такой прозрачный. Аны кечинде бөлмө температурасындагы суу менен бетти суулап туруп эле ошол гель менен жууп салсаңар болот. Кычырата жууп салсаңар болот. Эгерде териңер кургак болсо, анда гидрофилдик майды сунуштайм. Же эгерде макияж көп колдонсоңор, биринчи гидрофилдик май менен жуйсуңар. Кантесиңер? Мисалы, териң майлуу болсо, мен терим майлуу, мен жөн эле гидрофилдик майды сыгып алам, биринчи бетимди суулайм, анан гидрофилдик май менен сүртүп туруп, анан суу менен чайкап жууп салганда май сүтчө болуп калат. То есть бул май действительно жуулат, кетет. Бирок пайдалуу ингредиенттери, майлар, пайдалуу витаминдер, экстракттар териге сиңет. Эгерде териңер кургак болсо, айымдар жакшы угуп алгыла. Ваткага монтип жакшы малып алып, анан ватка менен сүртсөңөр, май көбүрөөк сиңет. Кургак териге бул аябай жакшы. Биринчи макияж туш менен алып салабыз, андан кийин кычырата гель менен жуйбуз. Кургак тери болсо, жакшы ойлонобуз. Азыр косметиканы айымдар жана эме сыяктуу конструктор катары колдонобуз да, мээни бир аз иштетиш керек да косметиканы колдонуп атканда. Буну гельди күнүгө сүртүшүм керек, буну күнүгө жуушум керек эмес, ойлонуш керек. Гель гидрофилдик май менен ойнош керек. Бир күн териңер турулуп атса, пожалуйста, гелди колдонбой эле койгула, гидрофилдик май менен эле жууп койгула. Бир күн жумасына 2-3 жолу прям гидрофилдик май, гель менен полный очищение кылгыла. То есть теринин абалын карагыла. Кээде кургап атса, только гидрофилдик май менен очищение кылып койгула. Теринин абалын карагыла. Бүгүн кандай, өзүн кандай сезип атат. Дальше андан кийин сөзсүз түрдө тоник. Тоник эмне үчүн сөзсүз түрдө керек? Көп айымдар ошону түшүнбөйт. Тоник кечинде тазалоону бүтүрөт. Жуулбай калган кирлерди жууйт. Эртең менен тоник нымдабыштырат, терини макияжга даярдайт, ойготот, сергитет. Тоник күндүзгү стресске даярдайт. Күндүз стресс болот да тери, туурабы? Күнгө жүрөт, шамалга жүрөт. Ошон үчүн бул тоник даярдоо. Бул почти кремдин бир түрү десек болот. Андан кийин буруч баскан терини жакшы жуусак эле уже буручка каршы биз иштеп аткан ыкма болуп калат. Экинчи бул аябай пайдалуу нерсе гель пилинг. Бул нерсени уже буруч түшүп келаткан айымдар, негизи эле 26 жаштан баштап айымдарга баарына сунуштайм. Жумасына 1-2 жолу кантип колдонобуз? Бул жерде жемиш кычкылдары бар. Айтып атпаймынбы? Биринчи, бул терини жакшы тазалап койсоңор, эски клеткалар кетет. Экинчи, ошо эски клеткалар кетет да, бирок териге жармашып калган клеткалар бар. Зат алмашууну тездетишибиз керек. Ошон үчүн гель пилингди колдонуш керек. Бул жанагы күйгүзөт да үстүңкү катмарын. Жука кылып күйгүзөт, анан акырын сыйрыла берет. Сыйрылуу керек. Жылан эски терисин чыштамайынча жаңы тери менен жүрө албайт. Ошондой эле адам. Эмне үчүн бетиңер тунук эмес? Эмне үчүн бетиңер бир калыпта эмес? Анткени эски клеткаларыңар көп. Ошону ошо пилинг менен турултуп алып салышыңар керек. 10 мүнөткө коесуңар биринчи күн, жок 5 мүнөткө. Бетиңер ачышат, кычышат, чыдайсыңар. Купероз болсо ошол жерге койбой коесуңар. Өзгөчө буручка жакшы коесуңар. Анан экинчи күн көнүп калат да 10 мүнөткө, 15 мүнөткө, 20 мүнөткө коюп анан жууп саласыңар. Бул пилингден кийин маска өлө жакшы сиңет. Любой крем сиңет. Жумасына 3 жолу колдоносуңар. 3 жолу. Сезимтал, бүт баарына реакция берген тери болсо, биринчи кремдер менен дарылайсыңар, андан кийин гана колдоносуңар. Жайында колдонсо болобу? Болот. Жумасына 1 же 2 жолу. Жайында азайткыла, кышында көбүрөөк колдонсоңор болот.
күндүзү колдонбогула, кечинде жатаар маалда колдонуп, жууп салып, ысык суу менен эмес, муздак суу менен жууш керек. Пилингди жууп салып, андан кийин крем же маска койсоңор, терини сиңиргени, мисалы, жөнөкөй териге крем маска койсоңор, бир 20-30% сиңсе, бул пилингден кийин 100% сиңет да. Бирок күнүгө колдонгон болбойт. Бул жашартуу аябай жакшы ыкма. Андан кийин маска. Маска бул уникалдуу маска мен ар бирөөнү эле сунуштайм. Купероз болгонго да, так болгонго да, бырышка да, кургактыкка. Анткени бул минералдар. Биздин терини жаш, чымыр, сергек кылган бул гиалурон кычкылы жана фибробласттар чыгарган коллаген эластин. Гиалурон кычкылы бул ынымдуулук, коллаген эластин бул чымыркайлык. Чымыр тартылып турат, тери шалбырап чүп турбайт. Алар эмнеден турат? Алар кальций, магний, железо жана башка. Алар минералдан турат. А бул маска минералдар. И просто жөн эле алып барып туруп көлдүн чопосун сүкөп койсом эле минералдар деп ойлобогула. Алар териге сиңбейт. Териге сиңиш үчүн атайын проводниктер бар. Колунан ээрчитип барып жүр деп терең териге киргизген проводник кошулган буга. Жана матриксил деген пептид кошулган. Көп эле ойлоп туруш керек, эмне үчүн мен Сагынбаевадан сатып алам, мен барып эле көлдөн чоподон сүкөп албайм деп. Болбойт. Анын ичинде тяжелый металлдар бар, турабы? Радиоактивный элементтер бар. Плюс ал сиңбейт. Ал теринин үстүнкү катмарында гана иштейт. А бул маскада териңерге ылайыкташтырып лаборатордук шарттарда жасалган проводниктер бар. Демек, бул масканы жумасына 2-3 жолу колдонсоңор болот. Мен жатаарда деле коюп сүйкөп жатып алам. Бетиңерге көрүнбөйт, күйөөңөр өпсө деле билинбейт. Поэтому жумасына 2-3 жолу колдонсоңор болот. Же курс менен ким кандай жакшы көрсө, 10 күн курс менен деле колдонсоңор моундай жыйынтык берет. Эми бырышка каршы кандай кремдерди сунуштайм? Бизде 2 крем бар. Сонун кремдер. Пожалуйста, бирөөнү алсаңар болот, же экөөнү тең алсаңар болот. Мисалы, кээ бирөө мындай плотный кремди жакшы көрбөйт да, мындай калың жаткан. Мультивитаминде актив өтө көп, бул өтө активдүү иштей турган крем. Ошон үчүн бул кичине оорураак келет. Мен түн ичинде сүйкөм. Бунда дагы витаминдер көп, именно витаминдер көп, жана чөптөрдүн экстрактылары көп, жана бул маскада эле матриксил деген пептид. Пептиддин түрлөрү бар. Матриксил пептиди дүйнө жүзүндө эң изилденген, эң күчтүү пептидтердин бири. Бул териге, кыргызча айтканда, көткөтөбөт да. Териге стимуляция берет. Уктап бараткан, чарчап бараткан терини жаңылантат. Клеткаларды жаңылантып иштегиле дейт. То есть матриксил пептид бул уникалдуу пептид. Бул кремди кечине коюп жатасыңар. Эртең менен болсо мен новый кремди сунуштайм. Назик крем. Бул мындай жана бизде торту жасадыңар эле, жумуртканы чалып, воздушный крем болот го, ошондой да. Териге жеңил, любой возрастка жара берет. Түнкүсүн да колдонсо болот, күндүз да колдонсо болот. Отличная база под макияж. Үстүнөн макияж койсоңор моундай болот да. Негизги максаты ынымдалыштыруу жана картаюудан сактоо. Анын үстүнөн мен SPF кремди сунуштайм. 2 түрү бар, SPF 30 жана SPF 25. Бирөө кичине майлуураак териге, бирөө кичине нормалдуу же кургагыраак териге. Экөө тең сонун. SPF-тин 2 түр защитасы бар. Мисалы, корейский кремди алганда не только SPF деп жазылып турат, PA деп турат, RA. То есть бул картаюудан да сактайт, териге так түшкөндөн да сактайт. То есть азыркы заманбап технология боюнча 2 нерседен сакташ керек SPF. Картаюудан, рактан жана күйүктөн, жана тактардан. Мына ошонун баарынан биздин SPF сактайт. Мына айымдар, териге туура кам көрсөңөр, 1 айдан 6 айга чейин сөзсүз жыйынтык көрөсүңөр. Албетте терең буручтар туруп эле кетип калбайт. Бир аз сабырдуу болуш керек. Балким силердин териңер вообще ылдый түшүп калган. Бирок дагы бир жолу кайталап кетем. Косметологиядагы, пластикадагы күнүгө силердин териңердин сапаты менен иштебейт. Эгерде сабырдуу болуп, дайыма колдонуп, дайыма бүт инструкциянын баарын аткарып, тери менен иштегенди өзүңөр үйрөнүп алсаңар, өзүм косметолог болуп дегендей, анда териңер сөзсүз түрдө жашнакай бойдон көпкө чейин алып жүрө аласыңар.